Assalamu alaikum, qadırman mekendештер, замандаштар жана тагдырдын татаал жолунда багытын издеген кымбаттуу угармандарым. Бул канал жөн гана окуялардын топтому эмес, бул адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Биз бул жерде ойдон чыгарылган жомок эмес, турмуштун өзүнөн алынган, ачуу болсо да чындыкка сугарылган тагдырларды баяндайбыз. Эгер сиздин да жүрөгүңүз бир нерсени сезип, бирок айта албай жүргөн болсоңуз, анда бул баян сиз үчүн. Келиңиздер чогуу ой бөлүшөлү. Каналыбызга катталып, жүрөккө жаккан окуялардын катышуучусу болуңуз. Адам баласы эртең эмне болорун билсе, балким жашоо мынчалык кызык эмес, бирок коопсуз болмок беле. Салима үчүн ал күн катардагы күндөрдүн бири сыяктуу башталган. Үй ичиндеги тынчтык, балдарынын күлкүсү, жана жолдошунун мен келгенде сонун жаңылыгым бар деп жылмайып чыгып кеткени, бул анын бактылуу жашоосунун акыркы көз ирмемдери экенин ал сезген да эмес. Түшкө маал келген бир эле телефон чалуу анын 10 жыл бою курган бүтүндөй ааламын талкалап кетти. Телефондун аркы тарабындагы муздак үн «Күйөөңүз кырсыкка учурады, абалы оор» дегени кулагымда жарылган бомбадай эле угулду. Салима шашып ушуп ооруканага барды. Оорукананын коридору, муздактуу балдар. Салима ошол жерде отуруп, өмүрүндө биринчи жолу бакыттын токтоп калганын сезди. Алдыда аны эмне күтүп турган? Кечээ эле пландарды түзүп жаткан адам бүгүн өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатат. Эң өкүнүчтүүсү, адамдардын мындай учурда сыр бербей баары жакшы болот дегени менен көздөрүндөгү коркунучту жашыра албаганы. Салима жалгыз калды. Жок, балдары жанында, бирок рухий жактан ал эч кимге айта албаган бир боштуктун ичине кулады. Турмуштун чыныгы жүзү дал ушул жерден башталат экен. Ким дос, ким душман, ким кыйын күндө колун сынат, а ким четке чыгат. Оорукананын босогосунда өткөн 3 күн Салима үчүн 3 кылымга татыды. Жолдошу Азат али эсине келе элек. Дарыгерлердин абалы оор, күтүү керек деген муздак сөздөрүн үмүттүн шооласын өчүрүп жатты. Бирок эң жаман сокку ооруканадан эмес, Салима эң жакын тууганым деп ишенген адамдардан келди. Азаттын бир туугандары ооруканага келишти. Бирок алардын көзүндө кайгы эмес, башка бир нерсе бар эле. Ал нерсе ачкөздүк. Салима алардын Азаттын фирмасындагы документтери кайда? Машинанын ачкычын бер, биз токтотуп туралы деген сөздөрүн укканда кулагына ишенген жок. Күйөөсү өлүм менен алышып жатса, алар дүнүйө талашып жатышат. Ошол түнү Салима биринчи жолу өксүп ыйлады. Ал байлык үчүн эмес, адамдык сапаттын ушунчалык арзан экенине ичи ачышты. Дос кыйынчылыкта билинет деген сөз жөн жерден чыкпаганын эми түшүндү. Кечээ эле төрүндө олтуруп чайын ичкен жакындары бүгүн аны көчөдө калтырууга даяр эле. Бирок Салима алсыз эмес болчу. Балдар үчүн, Азаттын амандыгы үчүн ал күрөшүүгө даяр эле. Ошол учурда телефонуна белгисиз номерден билдирүү келди. Салима, мен баарын билем. Сага жардам керек. Бүгүн кечинде Сейилбакка кел деген билдирүү эле. Салима айла жоктон Сейилбакка барат. Сейилбак ичи тынч, бирок Салиманын жүрөгү атпай согуп жатты. Ал коркуп да, кызыгып да турду. Белгиленген орундукта жашы өтүп калган, бирок абдан тыкан кийинген бир киши олтуруптур. Бул Азаттын фирмасында көп жыл мурун иштеп кеткен, кийин дайынсыз жоголгон Кадыр байке эле. Кадыр байке Салиманы көргөндө ордунан туруп, терең үшкүрүндү. Кызым, Азаттын башына иш түшкөнүн уктум. Анын бир туугандары азыр ач карчкырдай болуп турушат. Бирок алар бир нерсени билишпейт. Азаттын коопсуздук үчүн сактаган өзүнчө бир камдык фонду жана документтери бар.
Ал документтер азыр менин колумда. Салима бул сөздөрдү укканда ишенер-ишенбесин билбей туруп калды. Көрсө Азат алдын ала сезгендей, эгер өзүнө бир нерсе болсо, үй бүлөсү көчөдө калбаш үчүн ишенимдүү адамына баарын тапшырып койгон экен. Бул кабар Салима үчүн кудум асмандан түшкөн периштедей болду. Бирок кубаныч узакка созулган жок. Кадыр байке сөзүн улантты. Бирок Салима бул документтерди алуу оңой эмес. Азаттын энелери фирманын коопсуздук кызматын сатып алышыптыр. Алар мени издеп жатышат. Сен өтө сак болушуң керек. Алар сени ар бир кадамыңда аңдып турушат. Салима үйүнө карай баратканда артынан бир кара түстөгү унаа ээрчип келе жатканын байкады. Жүрөгү алкымына тыгылып, колу буту калтырай баштады. Салима унааны башкарып баратып, арткы күзгүнү кароодон коркуп жатты. Кара унаа калбай ээрчип келе жатты. Ал түз эле үйүнө баруудан да коркту. Анткени балдары ал жерде эле. Капыстан ал шаардын эл көп топтолгон соода борборуна карай бурулду. Элдин арасына кирип кетүү анын жалгыз кутулуу жолу эле. Унаасын токтотуп, соода борборуна чуркап кирди. Артынан кара костюм кийген эки адам киргенин көрүп, жүрөгү оозуна кептелди. Алар Азаттын энесинин жан сакчылар экенин дароо тааныды. Салима аялдык акылы менен эл көп жүргөн лифтке кирип, башка кабаттан тепкич аркылуу качып чыгууга үлгүрдү. Таксиге түшүп, ооруканага карай бет алды. Анын азыркы жалгыз башпаанасы эс үчүн билбей жаткан жолдошунун жаны эле. Оорукананын коридорунда чуркап бара жатып, ал Кадыр байкенин айткан документтердин маанилүүлүгүн түшүндү. Бул жөн эле кагаз эмес, бул анын эркиндиги жана балдарынын келечеги эле. Жандандыруу бөлүмүнүн алдына жеткенде анын телефонуна оорукананын башкы дарыгеринен чалуу келди. Салима айым, тез келиңиз, жолдошуңуздун абалында өзгөрүү бар. Салиманын буттары калтырап кетти. Бул жакшы жаңылыкпы же акыркы коштошуубу? Ал палатанын эшигин ачканда Азаттын аппаратына туташтырылган мониторлордун үнү өзгөргөнүн укту. Жандандыруу бөлүмүнүн эшиги ачылганда Салима жүрөгү токтоп калгандай болду. Бирок дарыгердин жүзүндөгү чарчоо аралаш жылмаюу баарын айтып турду. Ал көзүн ачты. Бул чындыгы керемет, деди дарыгер акырын. Салима палатага киргенде Азаттын алсыз, бирок тирүү көздөрүн көрдү. Ал сүйлөй алган жок. Болгону Салиманын колун кысты. Бул мен, жаныңдамын, коркпо деген белгиле. Бирок Салима бошоңдоого убактысы жок экенин билчү. Палатанын сыртында Азаттын энелери жана алардын адамдары дагы эле аңдып жүрүшкөн. Алар Азаттын эсине келгенин угушса, ишти ого бетер чийлеништиришип, документтерди тартып алууга аракет кылышмак. Салима Кадыр байке берген документтерди алып, эң ишенимдүү деген адвокатка жана укук коргоо органдарына кайрылууну чечти. Ал эми жөн гана үйдө турган келин эмес, ал өзүнүн жана жолдошунун чындыгын коргой турган күчкө айланды. Ал душмандарынын алдына өзү барууну чечти. Бул анын жашоосундагы эң кооптуу, бирок эң зарыл кадам эле. Эртеси күнү фирманын кеңсесинде чоң жыйын болду. Азаттын энелери бийликти колго алдык деп кубанып жатышканда, эшик шарт ачылып босогодо Салима пайда болду. Анын колунда Кадыр байке берген кара папка бар эле. Бул жерде силер билбеген чындыктар жазылган, деди ал үнү титиребей. Ошол учурда кеңсеге формачан адамдар кирип келишти. Адилеттик орнойбу? Салиманын колундагы папкада кандай сырлар катылган? Азат толук айыгып чыгабы? Бутуна тура алабы? Эгер сиз Салиманын кайратына суктанып жатсаңыз, комментарийге чындык жеңет деп жазып калтырыңыз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Анткени алдыда мындан да кызыктуу окуялар күтүүдө. Жашооңуз ар дайым ачык болсун.